Негизи мен жашоодо андай нерселерге көңүлдүү эле урбайм. Жолун айтып, акча иштеш болуп калды да. Ошого ошондой нерселерди айтканга үйрөткөнгө болот да. Мен билем, там курстарымды алгыла мен сатам депчи. Ал суроону бербептир дагы эч кимчи. Занудамын, жумушта жардам берип калат көп жерде. Анан дагы эмне? Негизи мен жашоодо андай нерселерге көңүлдүү эле урбайм. По необходимости характериңди подстраивать этишиң керек да. Ошол. Ойлонбопмун. Ал суроону бербептир дагы эч кимчи. Анда айына 6000ден иштечимин. Вефа центрде, турецкий кухняда. Как раз 20 күн мурда именно ошол жеке биз өзүбүздүн точкабызды ачтык. Мен вообще негизи китеп окубайт кимдегендир. Өзүм окубаганга жараша сунуштай албайм да. Азыркы кездеги эң чоң кыялым жайга чейин пресс жасаш керек болуп атат. Негизи кыялданбай процесске көбүрөөк көңүл буруш керек да дейм. Негизи бирдеме атайын кылам дегенде болбойт да. Өзү болчу нерсенин ар биринин өзүнүн убактысы бар экен да. Главное процессте стабилдүүлүк керек. Анан ошол процессте стабилдүүлүк менен жасап кете берсең, анан жаңы нерселер өзү ачыла берет экен, боло берет экен да. Именно даярданып кереги жок го дейм. Негизи үлгү эмес, адамдын жашап өткөн жашоосунан, анан жашоодон топтогон опытынан билим алыш керек да. Үлгү алып, аны копировать этип, кыймыл аракеттин анын кереги деле жок. Анын эсли жашап өткөн жашоодогу билими, опыту сенин азыркы болуп аткан жашооңа керек болсо, адаптация кылгың келсе, ошол сага келечекте результат алып келсе, анда билим алыш керек да, үлгү эмес. Мен азыр айтып беришим мүмкүн да, ийгиликке жетүүнүн жолдорун мен билем, там курстарымды алгыла мен сатам депчи. Анан элдерди мындай башын айлантып билимсиз коомду чоңойтуп коебуз да. Ийгиликке жетүүнүн жолун айтып бератыпчы. Если менде готовый концепция болсо, бир бизнес жасоого же башка бир тармактарда бир адистикти үйрөтсөм, же менде бизнеске концепция болсо, анан мен бирөөдү чакырып, ошо менен чогуу жасап, мен ошону көрсөтсөм, ошондой нерселерди айтканга үйрөткөнгө болот. Азыркы ийгиликке жетүүнүн жолу бул кантип ийгиликке жетүүнүн жолун айтып, акча иштеш болуп калды да. Ошого ийгиликке жетүүнүн жолу негизи жок. Мындай просто кыймылдаш керек, процесске кириш керек, анан кийин постоянный болуш керек да, ошол эле. Анан кээ бир жерлерде зануда болуп коюш керек. Мен бардыгына эле бирдей берет элем, даже өзүмө деле бардык коомго негизи Кыргызстангачы биз келечегибизди куруш үчүн, алдыда чоң жумуштарды жасаш үчүн бардыгыбызга бир кичине эле нерсе керек да, бул билим алуу, анан ошол билим аркылуу кантип коомго керегибизди тийгизүү дегенчи. Калганы өзү келе берет. Бизнес, акча, бактылуулук, стабилдүүлүк, тамак аш баарысы өзү келе берет да. Ошол эки нерсени соблюдать этсек, кантип билим алуу, анан кантип ошол билим менен коомго керегибизди тийүү.